Биринчи радио түз эфирде уктурууларын улантат. Студияда Таалайгүл Сыдыкбекова. Саламатсыздарбы? 29 май Кыргызстанда куралдуу күчтөрдүн күнү. Биз бүгүн бул күндүн урматына актуалдуу маекти сунуш кылабыз. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрү 1992 жылдын 29 майында Советтик армиянын республика аймагына жайгаштырылган бөлүктөрү анын карамагына өткөндө түзүлгөн. 1988 жылга чейин Кыргызстан мына ушул Орто Азия аскер округунун курамында болгон. Бүгүнкү күндө 29 май куралдуу күчтөрдүн күнү катары белгиленет. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн абалы, даярдыгы кандай жетишкендиктери бар? Аскер техника курал жабдыктарын жаңыртууда иштер барбы? Пандемия азыркы мына ушул куралдуу күчтөр жагында кандай таасир берди? Мына ушул суроолорубуз менен актуалдуу маегибизди баштайлы. Биздин студиябызга Кыргыз Республикасынын коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасынын орун басары полковник Акылбек Умукеевич Ибраев келген. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиз. Эми бүгүнкү күндө ушул куралдуу күчтөрдүн абалы, даярдыгы кандай, жетишкендиктери бар деген суроонун алдында мен сизге ушул мамлекеттик комитеттин функциясына азыраак токтолсоңуз деп ушундан баштагым келип атат. Бул функцияларга мисалы үчүн эмнелер кирет? Куралдуу күчтөр башкы штабынан айырмаланган. Ушундан бир аз маалымат берип кетсеңиз, менин билишимче сиздердин коргоо иштери боюнча комитет болуп, мамлекеттик комитет болуп түзүлгөнү ушул 2016 жылы түзүлсө керек. Деген ушундан баштап алсак. Рахмат, жакшы суроо экен. Бүгүнкү күндө куралдуу күчтөрдүн абалы жылдан жылга жакшырууда деп айтсам жаңылышпайм. Себеби акыркы жылдары аскердик техника, эл аралык аскердик техникалык катнашуулардын алкагында Россия Федерациясынан, Кытай Элдик Республикасынан көптөгөн аскердик техникалар, курал жарактар, самолеттор, вертолеттор, учурдун талабына жооп берүүчү аскердик техникалар тартылууда. Ошол аскердик техникалар менен азыркы учурда аскер бөлүктөрү камсыз болушту жайгашкан өзлөрүнүн аткарган тапшырмасына ылайык баардык аскер бөлүктөргө бөлүнүп берилген. Жана ошондой эле ушу аскердин баягы абалы жөнүндө сөз болуп аткандан кийин биз сөзсүз түрдө биздин бүгүнкү күндөгү аскер кызматчылардын, офицерлердин, командирлердин, штаб башчыларынын өзлөрүнүн профессионалдык деңгээли жөнүндө дагы биз токтолуп кетишибиз керек. Ушу биздин аскер кызматчылардын, офицерлердин баягы окутуучу катары өздүк курамда алардын профессионалдык деңгээлин көтөрүү максатында биз жылда баягы Россия Федерациясында, чет мамлекеттерде, Кытай Элдик Республикасында, Казакстанда жайгашкан жогорку аскердик окуу жайларга жиберип турабыз. Алар барып военный академияны окуп, билимин өөрчүтүп, баягы окууну ийгиликтүү бүтүп келишип, бул жерде уже командалык должностторго назначать этилип, өзлөрүнүн баягы алып келген билимин өздүк курамга берет. Практикалык тажрыйбасын көтөрүү максатында бизде жылда машыгуулар өтүп турат, командалык машыгуулар өтүп турат. Мына былтыр Сары Ташта Чоңалай өрөөнүндө биздин куралдуу күчтөрдүн башкы кол башчысы, биздин президентибиз катышкан, жана башка күч түзүмдөрүнүн баарынын өкүлдөрү катышкан чоң бир совместный биргелешкен бир машыгуу өттү. Өзүңөр билесиздер. Мындан тышкары биздин командирлердин, штабтардын кесипкөйлүк даярдыгын деңгээлин жогорулатуу максатында алардын билимин жана практикалык ыкыктарын өркүндөтүү багытында дагы көп иш-чаралар алып барылып атат. Материалдык техникалык өзүңөр билесиңер, аскер куралдуу күчтөрдүн абалын 90-njy жылдарга караганда азыркы учурда мына бүгүнкү күндө абалы аябай эле өзгөрдү десек жаңылышпайбыз. Анткени биздин өзүбүздүн Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан убагында бизде муктаж болгон акча каражаттарын республикалык бюджет аркылуу жылда үзгүлтүксүз бөлүнүп берилип турат. Ошо акча каражаттарын менен биз дайыма аскер бөлүктөрүн күйүүчү майлоочу майлардын запастарын топтоп
азык түлүктөрдүн буюм тайымдарын жана аскердик кийимдердин запастарын биз өзүбүз аскердик бөлүктөргө топтоп дайыма ушу запас кылып кармап турабыз да. Ал жагынан бизде үзгүлтүксүз акча маяналары боюнча дагы аскер кызматчылары дайыма убагында үзгүлтүксүз акча маянасы менен камсыз болуп турушат. Бул жерден дагы аскердин абалы кандай деп суроо көтөрүп аткандан кийин бул жерде обязательно баягы социалдык жактан дагы камсыз кылуу боюнча дагы баягы албетте мамлекет тарабынан дагы сөзсүз түрдө колдоолор болуп атат да, ошол социалдык жактан дагы камсыз болуусунан да кошумчалаңыз. Социалдык жактан камсыз кылуу боюнча мына өзүңүздөр билесиздер, 2 жылдын эле аралыгын алсак, 18-19 жылда бизде Бишкек шаарында 2 чоң көп кабаттуу үй берилди. 2018 жылы 54 батирлүү үй берилди. Бул баардык куралдуу күчтөрдүн аскер кызматчыларына бөлүнүп берилди. Бул чек ара, мамлекет чек ара кызматынын аскер кызматчыларына, генералдык штабтын өзүнүн баягы курактагы аскерлердин аскер кызматчыларына, абадан коргонуу бөлүк күчтөрдүн аскер кызматчыларына жана улуттук гвардиянын аскер кызматчыларына бөлүнүп берилди. Бул 2 жылдын аралыгында. Мына акыркы жолу өзүңүздөр билесиздер, 30-декабрда баягы жаңы жылдын алдында биздин өзүбүздүн куралдуу күчтөрдүн башкы кол башчысы президентибиз өз колу менен ушу ачкычтардын, батирдин ачкычтарын тапшырды. Салтанаттуу бир иш чара өткөрдүк. 81 батирлүү үйдү ишке киргиздик. Бүгүнкү күндө Ош шаарында 216 батирлүү үй, 9 кабат үй курулуп 90% бүттү. Биз бул үйдү 29 майга мына бүгүнкү күнгө киргизели деген биздин баягы максаттарыбыз бар болчу. Ушу майрамга карата тилекке каршы жанагындай эпидемия болуп, карантин болуп калып, өзгөчө кырдаал киргизилгенине байланыштуу жумуштар токтоп калган. Мына бир жуман болду, уже кайрадан жумушту баштап, уже аякка калган уже бүтүүчү жумуштарын кылып атышат. Эми бул үйдү 216 батирлүү үйдү Кудай буйрса 31 августка ишке берели деп атабыз. Ошондо Ош шаарында бизде 216 батирлүү үйдөн 216 бир үй бүлө батирлүү болот десем жаңылышпайм да. Бул жакшы нерсе. Андан тышкары бизде толугу менен 100% аскер кызматчылары менен батир менен камсыз кылуу бул мүмкүн эмес. Ошон үчүн бүгүнкү күндө дагы батир камсыз болбогон аскер кызматчылары баардыгы эгерде ал шаарда же болбосо баардык эле региондордо кызмат өтөп аскер бөлүктөр жайгашкан шаарларда, айылдарда кызмат өтөшсө, ижарага баягы квартираны снимать этип ижарага алган батир үчүн биз акча төлөп берип турабыз, компенсация деп коет да. Демек алар бекер жашайт турбайбы? Ошондой да. Региондорго биз 7000 сом төлөнөт региондорго, Бишкек менен Ош шаарына айына 9000 кошумча өзүнүн айлык маянасына кошумча дагы акча алып турат. Ал баягы келишим түзөт ижарага алган жөнүндө, керектүү документтерди өткөрүп берет каржы башкармалыгына, айына үзгүлтүксүз кошумча акча. Акылбек Өмүкеевич, мына азыр өзүңүз баштап калдыңыз, анда ошо эпидемиологиялык абал депчи, анан кийин албетте бул ушул баягы өзгөчө кырдаал, өзгөчө абал киргенде ушул өлкөбүздө баягы блокпосттордо сиздердин аскердик баягы кызматчылар турушту. Ушул жагдайда мен суроону улантып кетейин, анда ушулардын бир материалдык, бир техникалык, медициналык жактан, ошол эле тамак аш жактан камсыз болушу кандай жүргүзүлдү? Анткени ар бир мекемеде баягы ошол эле өзгөчө кырдаалдар министрлигинде, ошол эле жанагындай азыркы эң негизги ушул медициналык кызматкерлердин арасында дагы ар кандай чыгып атпадыбы? Ошондуктан бул жагында сиздерде кандай болду? Бул бүгүнкү көйгөйлөрдүн бири болуп атат. Мына биз куралдуу күчтөр ар дайым, ар бир учурда биздин мамлекетибизге өзгөчө кырдаал кирип калабы, баардык учурга биз куралдуу күчтөр дайым даяр турушубуз керек. Биз дагы өзгөчө кырдаал киргенде биздин куралдуу күчтөр дайым даяр болчу. Биздин эме менен буйрук менен блокпостторду түзүп, блокпостторго биздин өздүк курамдын аскер кызматчылары тартылышты. Бул баягы өзгөчө кырдаал кирген шаарларда, областтарда, Жалал Абад областында, Ош областында, Бишкек шаарында, Нарын областынын Ат Баш районуна чейин биздин барып блокпостторго кызмат өтөп келишти. Биринчи эле күндөн блокпостторго турганда биз
баардык баягы керектелүүчү нерселер менен баарын камсыз кылганбыз. Бул да баягы средства индивидуальной защиты деп коет. Маскалар менен толугу менен, перчатки, медицинский халаттар менен, өзүнчө комбинезондор, баягы аскердик кийимдин сыртынан кийип алып, очки, баардык керектелүүчү нерсе баягы талап учурдагы талап кылчу средства индивидуальной защиты деп атпайбы ошо жылдын башында билесиздер, ушу көйгөйлүү бир маселе чыгып калды, эч жерде маска жок деп. Бул бизде өзүбүздө баягы 2 аскердик госпиталь бар, бул түштүк аймагында, Ош шаарында, Бишкекте. Ошол кезде биз баягы обычный эле күндөрү эле өзүбүз запас топтойбуз. Аяка медицинский изделия, медицинский баягы предметтерди, халаттар жана перчатки, маски дайым бизде запаста турат. Ошо запастарды биринчи очередь колдондук да. Андан тышкары биздин өзүбүздүн турмуш тиричилик комбинатыбыз бар, коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитети, баягы аскердик кийимдерди тиккен. И ошол убакта өзүңөргө белгилүү баардык баягы швейный фабрика, мини баягы цехтер иштеп баштабады. Биздики дагы токтолбостон баягы параллельно биз маска тиктирип, ошол жерден комбинезон тиктирип, ошону менен дагы баягы кошумча камсыз кылып турдук да. Ысык тамак үзгүлтүксүз берилип жатты. Мен токтолуп кетчү нерсе, биз баягы блокпосттордо турган өзүбүздүн эле аскер кызматтарды ысык тамак менен камсыз кылбастан 25 марттан бери биргелешип турган блокпосттордо биздин аскерлер менен биргелешип турган бул өзгөчө кырдаал министрлигинин өкүлдөрү, саламаттык сактоо министрлигинин өкүлдөрү турат, ички иштер министрлигинин өкүлдөрү, милиция кызматкерлери баягы чогуу биргелешкен посттордо ошо 25 марттан баштап биз ошол 3 ведомствонун өкүлдөрүнө дагы ысык тамак берүү уюштуруп койгонбуз. Мына бүгүнкүгө чейин алар биздин биз аркылуу ысык тамак менен камсыз болуп жатат. Эми бул пандемия шартындагы суроолорго өтөрдөн мурдун дагы бир нерсеге көңүлүңүздү бурайын. Жана биз ушул аскерлердин социалдык жагына сиз айтып кетпедиңизби? Эми булардын эң дагы бир маанилүү жагдай биздин жоокерлерибиздин саламаттыгы үчүн бул ошол жанакындай тамак ашы да. Өзүңүз билесиз, өткөн жумада ошол чейин азык өлчөмү деп коет экен жогорку кеңеште бул маселе көтөрүлдү. Депутат Кожобек Ырысбаев ошол аскер кызматкерлерине каралган мындай азыкты кайрадан карап чыгууну сунуштады. Анан депутаттын сөзүнө көңүл бурсак, ал жерде ошол бир күндүк азык түлүк чейин азык үчүн 130-180 сомдун тегерегинде акча каралган экен, бирок бир күнгө бекитилген көлөмдөгү чейин баягы 4008 кило калорийге барабар болушу керек деди да ал киши. Анан негизи эле айтсаңыз, ушул кыргыз армиясы кандай тамактанат? Анткени жанагындай кубаттуулугу жетишпейт дегендер да бар экен да. Рахмат. Бул суроого мен кененирээк токтолуп кетсем, мына көчөкү 2 күн мурун өткөн комитеттин жыйынындагы маалыматтардагы кичине баягы бурмалоо менен жалпы каражат маалымат эмелерине чыгып калыптыр. Мен тактап ушу маалыматты учурдан пайдаланып баягы радио угуучуларга жеткирип коеюн. Бул азык түлүгүн, аскерлердин азык түлүгүн жакшыртуу баягы тапшырмаларын жакшыртуу максатында көп иш чараларды көп ондогон жылдан бери эле көтөрүп келатабыз. Токтолуп кетсек, мына азыркы учурда азык түлүк менен камсыз болуп аткан аскер кызматчылары бул азык түлүк өлчөмү 2002 жылы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому менен бекитилген да. Ошондон бери мына өзүңүз эсептесеңиз, мына 18 жыл болуп кетип атпайбы? 18 жылдан бери ошол азык түлүк өлчөмүн өзгөртүү киргизилген эмес да. Өзүңүз жакшы билесиз, азыркы учурда адамзаттын тамакка болгон өзүнүн мамилеси да башка, тамакка болгон организм жылдан жылга өрчүп эметип атат. Баягы 90-жылдарга караганда бизге азыр аскер кызматына чакырылган көп жаш өспүрүмдөрчү баягы орусча айтканда спортивное телосложение, баягы спорт менен машыгып келген балдар, жогорку билимдүү балдар келип атат азырчы катарга туруп. Анан баягы тамакка болгон көз караш адамдыкы да өзгөрөт да. Анан салыштырмалуу мына ошол кезде 2002 жылы токтом менен кирип калган азык түлүк өлчөмү, мен ойлойм ошол кездеги өлкөбүздүн экономикасы абалы эске алынып, көп нерселери, көп тамак ашынын түрлөрү баягы Советтер Союзундагы советтик армияда азык түлүк өлчөмүнөн эч өзгөртүүсүз киргизилип калганда. Бул депутаттын көтөрүп чыккан маселеси боюнча мен башынан айтып коеюн кыскача токтолуп. Бул деген 2018 жылдын декабрында, 20 декабрында Кыргыз Республикасынын өкмөт башчысы
Мухаммедкалый Дюшкевич Абылгажиев протоколдук жыйын кылып, ошо убакта как раз баягы сатып алуулар системасын реформалоо боюнча ошол эле убакта ата мекендик өндүрүшчүлөрдү колдоо максатында көп иш чараларды планы түзүлгөн да, ошол пландын ичине биз дагы киргизгенбиз. Ушу именно ушу азык түлүк өлчөмүн аскерлер үчүн жакшыртып алыш үчүн. Анткени азык түлүк өлчөмдүн азыркы тамак ичип аткан, тамактанып аткан, биз сунуш кылып аткан азык түлүк өлчөмүнүн 99% Кыргызстанда өндүрүлөт бул. 99%. Если аскер кызматчылардын азык түлүк өлчөмүн көбөйтүү, көлөмүн көбөйтүү түрүндө, ар түрлөрүн көбөйтүү, ассортиментин көбөйтүп алсак, бул деген биздин ата мекендик өндүрүшчүлөр өндүргөн продукция болгондон кийин аларга да пайда. Биз аскерлерге гана камсыз көрбөстөн, биз ошол эле убакта биздин ата мекендик өндүрүшчүлөргө дагы жардам болмокто, алардын өндүрүлгөн продукциясын сатууда өкмөт тарабынан жардам болмокто. Анан биз ушул тапшырманы аткаруу убагында баягы ведомстволор аралык комиссия түзүлүп, обязательный порядке бул жерде деген саламаттык сактоо министринин өкүлдөрү кириш керек. Алар диетологдор санап чыгыш керек. Канча килокалория, кайсы азык түлүктүн кайсы түрлөрү адамга, жаш өспүрүмгө пайдалуу жана зыян жагы бар. Ошо жагында карап, межведомстволук комиссия түзүп, биз 3 айдын ичинде жакшыртылган азык түлүк өлчөмүн иштеп чыгып, баягы токтомдун долбоорун бүт министрликтер менен макулдашып, бул жерде каржы министрлиги эле кол коюудан баш тартты да. Анткени бизде акча каражаттар тартыштуу деп. Анан бул биздин иш алып баруунун убагында көптөгөн ветерандар кызыктар болгон, ардагерлер, көптөгөн ата-энелер кызыктар билишет да, что бул демилге көтөрүлүп чыгып, ушундай иш чаралар өткөрүлүп аткан. Анан булар баягы Афган согушунун катышуучу катарында депутат Рыспаев Көчөбек Жайчыбековичке кайрылышып, ушул демилгени көтөрүп чыкты эле убагында. Анан эле токтоп калды. Бул жакшыртылган андан ары бул иш чаралар өткөрүлөбү же ушул бойдон токтоп калдыбы деген маселе менен депутатка кайрылышкан. Анан депутат бизден толук маалымат алып алып туруп, бул комитетте көтөрүп чыкты да. Мына комитетте өзүңөр көрдүңөр, вице-премьер министр Асрандиев катышты, каржы министринин орун басары катышты, Карымшаков Улук Ормонович. Ошодон ушул маселени так койгондо, алар айтышты, мына быйыл баягы республикалык бюджет бекип калганда, уже жылдын жарымын жашап койдук. 21-жылдын 1-январдан баштап ушуну карап, ушу киргизели деп токтом мененчи. Кудай буйрса, жакшыртылган биздин азык түлүк өлчөмүндө азыркыга караган салыштырмалуу 7 кошумча азык түлүктөрү киргизилип атат. Абдан жакшы. 5 азык түлүктүн көлөмү көбөйтүлүп атат. Бул азык түлүк өлчөмүндө башында билесиздер, баягы уйдун эти эле болуп кирип калган. Азыр болсо мына улсат берилет уйдун этине, жылкынын этине, койдун этине. Андан тышкары жанагындай колбаса кирип атат. Эми азыр билесиңер, колбасалар деген биздики баягы мусулманский өзүбүздөн чыгарып атат. Колбаса кирип атат, жумуртка кирип атат, балыктын көлөмү көбөйүп атат, эттин көлөмү көбөйүп атат, жашылча жемиштер кирип атат. Жайында жашылча жемиштер жейт, кышында болсо аны замена кылып, алмаштырып, сок менен беребиз да, шире менен. Анан еще бизге деген дополнительно биз баягы максым шорону киргизип атабыз. Бул азык түлүк өлчөмүнөчү. Биздин бул сусундук, улуттук сусундук. Кудай буйрса, бул азыркы биз тамактанып аткан азык түлүктүн өлчөмү базар баасы боюнча 120-130 сом болсо, билесиз да, базардын баасы дайым өзгөрүп турат. Мындай туура эмес маалымат кетиптир да, көп баягы средства массовой информациядачы паёк менен алмаштырып атат. Цифралар боюнча. Паёк деген башка. Паёк деген бул баягы офицерлерге, прапорщиктерге, военный служба, контрактный службага төлөнүчү акча. Бул продуктты жебейт, компенсация замен баягы албаган продукттун ордуна акча төлөнүчү 70 сомдон төлөнөт ал күнүнөчү, суткасына. Ошондо ар бир аскер кызматчысы бир айда 2100 сом алып атпайбы. А бул азык түлүк өлчөмү. Бул солдаттын бир күндүк азык түлүк өлчөмүнүн базардык баасы бүгүнкү күндө 120-130 сом. Азык жеп аткан. А биз сунуш кылып аткан килокалориясы өйдөрөк, жанагында мен айткандай 7 түр кошумча кирип атат, кээ бир азык түлүктөрдүн көлөмү көбөйүп атат. Мунун базардык баасы 180 сомго чейин жетип калат да. Ошондо бүгүнкү күндө биздин куралдуу эле күчтөрдүн аскерлерибиз бул деген мына бул жерге бул норма менен Кудай буйрса кирип калса, бул азык түлүк өлчөмү менен ким тамактанат? Куралдуу күчтөрдүн аскер кызматчылары, мамлекет чыгара кызматынын кызматчылары,
улуттук коопсуздук комитетинин аскерлери бар, мөөнөттүк аскерлер, солдаттар, алар дагы жаза аткаруу боюнча баягы государственная служба исполнения наказаний билесиз да, департамент конвоирования бар бул жерде. Ошонун аскер кызматчылары, өзгөчө кырдаары министринин аскер кызматчылары, ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин аскер кызматчылары, улуттук гвардиянын аскер кызматчылары баардыгына таркалат да булчу. Абдан жакшы экен. Эгер ишке ашып калса, бул биздин ушул аскерлердин дагы жанагы физикалык жактан даярдыгына дагы бир топ бир күч кубат болот турбайбы? Эми жана пандемия шартында дагы бир нерсе. Бул эми көп мамлекеттердин пландарын бузбадыбы? Анын ичинде көп эле өлкөлөрдө, мисалы үчүн ошол эле аскердик чакыруулар боюнча. Ушул жагында мен суроом болуп атат, кандай таасирин тийгизди? Анан ушул азыркы учурда аскерге чакыруу иши мындай кайрадан жандандыбы? Жана жогоруда токтолуп кеткендей, дагы бир жолу айтып коеюн, куралдуу күчтөр үчүн бул бизге дайым даяр болуп турушубуз керек. Аскерге чакыруу убактылуу баягы өзгөчө кырдаал убагында токтотулган болчу. Апрелде. Азыр кайра жандандырылып, мына 10 күндөн бери уже кайра жазгы чакырык башталды. Уже аяктап баратат. Биз ал жаш өспүрүмдөрдү чакырып, военкоматтан бир сыйра текшерилип, аскер комиссариатынан аскер бөлүгүнө келгенден кийин биз сразу буларды обсервацияга жаткырып атабыз. Биринчи ПЦР анализдерин алып, алардан 14 күн өткөн соң, баягы Сааматтык сактоо министринин алгоритми боюнча негизинде 14 күн обсервациядан өткөндөн кийин дагы бир жолу кайталанып анализ ПЦРди сдавать этип туруп, анан баягы жыйынтыктарын алгандан кийин анан уже аскердик антка келтирилет да. Эми чын эле сиз айткандай ушул аскер комитетинин ишиндеги эң эле мындай бир маанилүү фактор катары ушул чакырыла турган, аскерге тартыла турган адамдарды, жарандарды каттоого тургузуу да. Азыркы күндө ушул нерсе кандай жүрүп жатат пандемия шартында? Мисалы үчүн жанагындай каттоого чакырыктарды сиздер кандай жүргүзүп атасыздар? Каттоого чакырыктар биздеге деген бул баягы айтып атпаймынбы, апрелдин башында эле башталган. Эменин буйругу чыккандан кийин, указ чыккандан кийин, президенттин указы чыккандан кийин баягы ошондон баштап эле биздин аскердик комиссариаттарда бул иштерди алып барган. Биздин уже командалар даяр болчу, чогултулган. Вот. Анан баягы өзгөчө кырдаал киргизилип калгандан кийин аларды биз уже таратканбыз үйлөрүндө. Анан баягы өзгөчө кырдаалды алгандан кийин, кайра буйрук чыккандан кийин, өзгөртүү толуктоолор киргизилгенден кийин буйрукка биз кайра эле ошо команданы чогултуп туруп, кайра кошумча дагы бир аскердик медициналык кароодон өткөрүп туруп эле анан аскер бөлүктөргө жөнөтүп атабыз да. Эми ошол аскерге чакыруу боюнча ушул дагы бир суроону берип алайын ушул жерде. Баягы аскерге тартылып аткан тартылуучулардын мындай бир контингентинин сапатын жакшыртуу боюнча дагы бир иштер жасалып аткан болуш керек. Анткени бул иш деген эмнени? Ачыктыкты талап кылып атат, коррупциялык көрүнүштөргө орун берилип атат деп мындай сындарын айтып келбеди беле. Азыр бир угарманым менен талашып турат. Азыр сиздин угалы, андан кийин ушул суроодон баштасаңыз. Угуп атабыз сизди. Assalamu alaykum Saraхан. Угуп атабыз сизди. Россия жеңиш майран белгилөөнү алдына койду. Кыргызстандагы жеңиш майран белгилөө аракетин жасабайбы? Экинчisi, Россиядан коронавирус менен ооруп келген балдар, курсанттар кайрадан окуусуна кетеби же ушул жакта калып калабы? Алардын акыбалы кандай болот? Үчүнчү, Өзбекстан менен чегарада Карадария, Акмечит чегарасындагы болуп аткан окуяларды бүгүнкү күндө эки мамлекеттерде чечүү аракеттерин жасап атабы же жөн эле автоматтарын кезеги боюнча турабы? Алимов. Рахмат, биз укканыңызга кандай дейсиз? Урматтуу радио угуучу, мен сиздин суроолорго кыскача жооп берейин. Биринчи сурооңуз боюнча Россия Федерациясы мына 2 күн болду. Жалпы маалымат каражаттарына чыкты. Бул баягы Россия Федерациясынын президентинин чечими менен 24 июнда аскердик парад өткөрүлөт деп жарыялады Красный площадьта. Бул аскердик парадка биздин ардок карабылдын өздүк курамы катышат. Бул Национальный гвардиянын рота почетный карабылы деп коет. Бул өздүк курам даяр болуп турган. Анан баягы өзгөчө кырдаал киргизгенден кийин парадты отменять эткенден кийин токтоп калган. Азыр кайра бул балдар азыр обсервацияга жатып анализдерин уже тапшырып, уже даярданып башташты. 24 июнда биздин улуттук гвардиянын
өздүк курамы, Ардок Кароолдун өздүк курамы сөзсүз түрдө бул 24-июнда өткөрүлчү, Россияда өткөрүлчү парадка катышат. Экинчи сурооңуз боюнча, баягы курсанттар боюнча, аскердик институттан келген курсанттар боюнча, алар баарын биз самолетторду заказ кылып, баарын Россия Федерациясынын ар кайсы аймактарында жайгашкан военный аскердик окуу жайларынан баарын алып келгенбиз. Азыркы учурда булар 2 обсервацион пункт бар бизде. Жал районуна, анан биздин учебный центр бар, борбордук окуу борбору. Ошол жерде обсервацион пункттарда жатышат. Уже биринчи ПЦР анализдерин тапшырып, уже экинчи ПЦР анализдерин тапшырып, жыйынтыгын алган атышат. Булар болсо ошо анализдерин тапшыргандан кийин баягы саламаттык сактоо министрлигинин алгоритми боюнча булар сөзсүз түрдө андан кийин баягы домашний карантин деп үйлөрүнө кетирилет. Кудай буюрса, каникул бүткөндөн кийин булардын окуусу сентябрда башталат, сентябрга чейин өзгөчө кырдаал алынып, Россия Федерациясында ошого жараша болот да. Если өзгөчө кырдаал алынып калса, баягы оорулар азайып токтосо, оорулар көбөйгөнү токтосо, сөзсүз түрдө биринчи сентябрда алар окууларын улантат. Эми жана Кара Дарыя боюнча дагы суроо. Кара Дарыя боюнча бул баягы суроо мамлекеттик чек-ара кызматы жооп берсе туура дейм да. Анткени алар иш алып барат, тапшырмаларды чек-ара кайтаруу боюнча мамлекеттик чек-ара кызматынын кызматчылары. Акылбек мырза, дагы бир угарман бар экен, кабыл алып коелу. Угатабыз сизди. Алло, саламатсыңар. Саламатсызбы? Мен бир суроом бар эле. Биринчи суроом бул военный неменин оборононун өкүлү билбейт экенмин, бирок айтайын деп атам. Жанагы бул иш айтып атат. Сарда тиги неме военный служащийлерге там квартира жетпedi деп. Менин билишимче квартира ошол жыл сайын эле салынып жүргөнүн билчү элем мен. Баарына киришет. Анан кирип туруп эле аны тиги запастой кылып бошотуп кайра тиги отставкага чыккандан кийин бошотуп кетпей эле аны бир приватташтырып, метиктештирип алып кетет, там жок квартира жок калат. Кайра баштан квартира салабыз деп оор жүрөт. Ушу постоянно бири отставкага чыккандар чыккыча жашап чыккандан кийин калтырып кетсе болбойбу? Бирөөнүн тиги менчик тамы да бар. Баласынын тамы да бар, өзүнүн тамы да бар. Анан кийин квартира тиги военный организациядан квартираларды 2-ден 3-төн ээлеп алган. Түшүнүктүү. Урматтуу радио угуучу, сиздин сурооңузга кыска жооп берип коеюн. Бул баягы приватташтырылган, сиз айтып атасыз, жаңы салынган үйлөрдүн баарын ээлеп алып кайра бербей атышат. Андай эмес. Акыркы жылдары салынган бүт көп кабаттуу үйлөрдүн баары Ош шаарында болобу, Бишкек шаарында да болобу, биздин баягы өзүбүздүн мыйзамдар менен жабык аскер шаарчасы деген статус берилген. Ал квартираларды приватизация кылып менчикке чыгаруу мүмкүн эмес. Бул илгерки баягы шаардан Советтер Союзунда курулган, андан кийин баягы Советтер Союзу тарап аткан учурда менчикке өтүп калган үйлөр көп. Анан экинчиден баягы аскер кызматчысы ал кызмат өтөп 20, 25, 30 жыл кызмат өтөгөндөн кийин биз аны чыгара албайбыз да, ал пенсионер болуп ошол үйдө кала берет. Но жылдан жылга өзүңүздөр мына күбө болгондой жылдан жылга үйлөр курулуп атат. Кудай буйрса биз ойлойбуз бир акыркы бир 10 жылдын ичинде баардык муктаж болгон аскер кызматчылары батирлер менен тамс болушат деп. Эми жанагы сурообузга кайтып келели, Акылбек мырза. Ушул аскерге тартылып жаткан жагдайлардагы иштерди мындай бир сапаттоо жагында өзгөртүү боюнча, жанагындай ачыктыкты камсыз кылуу, жанагындай аскерди чакырып аткан учурлардагы бир коррупциялык көрүнүштөргө жол бербөө боюнча кандай иштер бар? Бизде эми өзүңүздөр билгендей, мурунку бир 10 жыл мурункудай абал эмес азыр. 10 жыл мурун болсо баягы аскерге чакырып жаш уландарды таап, ошол баягы баары эле чакырыла бербейт да. Булар деген медициналык кароодон өтөт. Ушул ден соолугу чың баардык жагынан төп келишкен жаш өспүрүмдөрдү табыш да кыйын болуп калган убагында. Баягы внутренняя миграция болуп, көп жаш өспүрүмдөр деген Россия Федерациясына Казакстанга кетип, азыр болсо азыркы убакта деген андай деген проблема жок. Азыркы убакта мына аскер бөлүккө мисалы бир 100 өспүрүм келсе, алардын бир 30%, 30% жогорку билимдүү балдар келип атат да. Анткени билесиздер,
бизде баягы мурун военный биздин жогорку окуу жайларда военный кафедралар бар болчу, военный факультеттер ачылган убагында ошол студент эле бир эле убакта билим алып, ошол кезде военный кафедраны бүтүп туруп младший лейтенант деген званияны алчу да. Ал, конечно, армияга чакырылчу эмес. Но азыр военный факультеттер жабылганына байланыштуу азыр деген жогорку билимдүү балдар аскерге барып атат. Өзүнүн баягы эмеси менен, каалоосу менен. Азыр мен жана токтолуп кетпедимби, бизге деген аба денеси чымыр, ден соолугу жакшы балдар келип атат депчи. Бизде аскер комиссариаттарында азыр андай проблема менен эми чын эле жазгы анан күзгү чакыруулар бар да. Анан жазгы анан күзгү депчи. Мына азыр ушул келечектеги баягы аскерлердин баягы патриоттук бир сезимин ойготуп, ушундай бир тарбиялоо жаатында ошол эле жазгы чакыруулар деп коечу. Кандайдыр бир позитивдүү тенденциялар барбы? Бар. Бизде баягы аскерлик комиссариаттарда ар дайым баягы призывной контингент деп коет, жаш өспүрүмдөрдү баягы уже чакырылуучу жашы жетип калган өспүрүмдөр менен дайыма аскер комиссариаттарында жолугушуу, маектер болуп турат. Бул иш-чаралар өткөрүлүп турат. Ал жерге биздин баягы куралдуу күчтөрдүн ардагерлерин чакырабыз. Алар келип жаш өспүрүмдөр менен жолугуп, жанагындай патриотический эмелерди баягы тарбияны берип, таасирлерди тийгизип турат жаш өспүрүмдөргө. Жана биздин угармандын суроосуна жооп берип атып, обсервация боюнча да айтып кеттиңиздер. Анан сиздер дагы ушул обсервацияны сиздер өзүңүздөр даярдадыңыздар да, жанагы аскер тала госпиталы боюнча. Ушул ишти кандай киргизе алдыңыздар? Ушул боюнча да биз азыр бүгүнкү күндө бизде түштүк аймакта 2 жерде обсервацион пункт жайгаштырылган. Бул борбордук тала окуу борборунда Теке деп коет, Ош шаарынан 12 километр турат аралыкта. Ал жерде обсервацион пункт биздин аскердик госпиталь бар Ошто. Түштүк боюнча 2 жерде обсервацион пункт бар. Азыркы убакта түндүктө болсо бизде бул жерде улуттук лицей бар. Дайыр Асанов атындагы ошонун имаратында обсервацион пункт жайгашкан. Андан тышкары бизде Алатоо борбор окуу борбору бар. Ал жерде бизде обсервацион пункт, анан Тала военно-полевой госпиталды биз разворачивать эттик. Бул военно-полевой госпиталды биз разворачивать эттик. Азыркы убакта баягы телевидениеда көргөздү. Азыркы убакта 110 койка места менен камсыз болуп, азыркы убакта мына көчөгүнө блокпосттордон чыккан улуттук гвардиянын аскер кызматчылары ошол жерге обсервацион пунктка жайгашты. Биз дайым даяр болчубуз. Баягы башында муктаждык жок болчу. Военно-полевой госпиталды разворачивать эткен, анкен деген имараттар жетиштүү болчу. Анан баягы военниктардан, Россиядан алып келип баштаганда, адамдардын, аскер кызматчылардын саны көбөйүп баштаганда биз ушу военно-полевой госпиталды развертывать этип, даяр кылып туруп, азыр толук кандуу иштеп атат. Рахмат. Дагы бир суроо мына, чын эле бул пандемия деген бардык мекемелерди мындай бир жаңыча бир иш алып барууга мындай бир кээ бир учурларда мүмкүнчүлүк түздү, кээ бирлерин мындай мажбур кылды. Бирок бизде бар да ушу санариптештирүү деген президенттин жарлыгына ылайык санариптештирүү жылынын алкагында дагы бир топ бир иштерди алдыга жылдырыш керек эле да. Мына ушул түндүк системасына кошулуу, ошол эле жанакы түндүк системасы аркылуу башка мамлекеттик мекемелер менен карым катыш түзүү деген. Мына ушул электрондук форматта сиздердин мисалы үчүн ушул коргоо иштери боюнча комитетке эмне максаттар, мындай милдеттер тагылган? Биздин санариптештирүү жылы деп жарыяланбадыбы быйылчы? Бизде дагы ушу түндүк системасы киргизилген. Азыркы учурда кандай мүмкүнчүлүктөр пайда болду ушул түндүк системасы киргизилгенден баштапчы? Баягы биздин куралдуу күчтөрдүн ардагерлери баягы убагында ушу куралдуу күчтөрдүн катарынан увольняться этип запаска кеткен, баягы союз тарап атканда көбүнчөлөрү баягы башка мамлекеттерге кеткен аскер кызматчылар бар, пенсионерлер. Ошолор азыр келип, мурункудай болсо баягы архивге кирип, изилдеп, өзлөрүнө керектүү маалыматтарды издешти да. Азыр баягы түндүк системасы менен алар толук кандуу бизге кайрылып, керектүү маалыматты, справкаларды ала алышат да. Мына азыр ушул акыркы жылдар деп коеюн, бир 3-4 жылдардын арасында сиздер дагы дайым айтып келесиздер, ушул аскерге барып кызмат өтөйм дегендердин мындай каалоо тилектери мындай бир пайда болуп атат депчи. Анализди кайрылбайлыбы? Ушул бизде баягы бар эле барып өтөй албайт да, бирок анын дагы өзүнүн жол жобосу бар. Ушул жагдайга да токтосоңуз. Так.
эми салыштырмалуу мен жогоруда айтып кеттим, салыштырмалуу бүгүнкү күндө баягы биздин аскер бөлүктөрдүн чакырылуучу өзүбүздүн планыбыз бар да, канча жазгы чакырууда канча баягы президент келиш керек, күзгү чакырууда канча президент керек, ошол план боюнча толук кандуу эле план аткарылып жатат. Бизге анткени бул мен дана айтып кетпедимби башында, сиздин сурооңуз болду, аскер баягы куралдуу күчтөрдүн бүгүнкү күндө абалы кандай депчи. Ошо абалына дагы байланыштуу да, алар деген баягы средства массовой информацияны көрүп атат. Бүгүнкү күндөгү Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн абалын, кандай аскердик техникалар менен камсыз болгон, кандай социальный пакеттерди менен камсыз болушат. Ушул көп маселелер дагы мен ойлоп атам таасир берет го депчи. Кайрылуулар көп. Бизге азыр ата-энелер кайрылып, наоборот бизге айтат, ушундай менин уулум бар эле, комиссиядан бир жерден өтө албай атат, медицинский комиссия өткөрбөй атат, биз дагы бир жолу карап, кошумча өткөрүп, ушул балам аскерге чакырылса болот эле депчи. Анан азыр даже бир эмелер бар, баягы жалгыз эненин баласы, же тилекке каршы жанагындай үй бүлөлөр бар да, атасы каза болуп калган, же энеси каза болуп калган, же болбосо баягы ата-энеси жок. Алар баягы мыйзамдын негизинде алар баягы аскерге чакырылбаш керек да. Даже ошондой жарандар дагы өзлөрү кайрылып, өзлөрүнүн көңүлү менен өзлөрү аскерге кызмат өтөөгө даярмын деп кайрылуулар көп болуп атат да. Акылбек Оңкеевич, мына сиз жана башында бир суроо бердим эле, анткени мына кээ бир адамдар телефон чалып азыр дагы сурап атпайбы? Мисалы үчүн ошол эле куралдуу күчтөр кеңеш башкы штаб жооп бере турган суроолор бар да. Ошон үчүн мындай кылып айтып койбойлубу? Ошол биздин мисалы үчүн ошо коргоо иштери боюнча сиздер мамлекеттик комитеттин алып бара турган өзүнүн функциясы бар. Ушуга кичине токтолуп кетпейсизби? Анткени дагы суроолор болуп атат. Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин бул биринчи иреттеги аткаруучу функциясы, бул деген камсыз куралдуу күчтөрдү материалдык, техникалык жактан камсыз кылуу. Экинчи бул баягы аскер комиссариаттар менен иштөө, баягы жазгы, күзгү чакырыктар менен мобилизационный ресурстарды топтоп, аларды баягы катарга коюп. Үчүнчү биз баягы коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитети Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн мүчөсү катары биз баягы тыгыз байланышта Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен иштейбиз да, и жогорку кеңеш менен баягы куралдуу күчтөргө, күч түзүмдөрүнө тийиштүү мыйзамдарды жогорку кеңеш аркылуу долбоорун даярдап өткөрүү. Эми биздин программа аягына чыгып баратат. Акылбек Оңкеевич, бүгүн сизде ушундай мүмкүнчүлүк бар. Албетте бүгүн мына чек ара кызматынын кесиптик майрамы, эртең болсо мынакей куралдуу күчтөрүнүн күнү. Бугунга карата анда жакшы бир каалоо тилек менен программабызды жыйынтыктайлы. Рахмат. Учурдан пайдаланып мен биринчиден биздин куралдуу күчтөрдүн ардагерлерин, баардык аскер кызматчыларды куралдуу күчтөрдүн катарында кызмат өтөгөн бүгүнкү биздин эртеңки биздин кесиптик майрамыбыздар менен куттуктап кетет элем. Биринчиден кааларым ден соолук, иштерине ийгилик, дайым ушу күжүрмөн тапшырмаларды аткарууда баардыгынын ден соолугу чың болуп, көңүлдөрү баягы ток болуп, дайым үй бүлөлөрү менен аман-эсен болуп, Кудай буйрса ар бир аскер кызматчысы бүгүнкү күндө ушу куралдуу күчтөрдүн катарында кызмат өтөгөн үчүн сыймыктаныш керек. Биз ошо деңгээлге жеттик. Ошон үчүн баарыңарды дагы бир жолу майрамыңыздар менен, учурдан пайдаланып бүгүнкү чек арачылардын күнү менен дагы биздин мамлекеттик чек ара кызматынын аскер кызматчыларын баардыгын куттуктап кетет элем. Алар да сиздердин кесиптештер эмеспи? Рахмат. Анда ушундай сиздин жакшынакай ой тилегиңиз, каалоолоруңуз менен бүгүнкү программаны жыйынтыктайлы. Албетте жерибизде тынчтык болсун, элибизде береке болсун. Анткени тынчтык деген нерсе бул көп нерсени чечет. Урматтуу радио окуучулар, 29 май Кыргызстанда куралдуу күчтөрдүн күнү. Биз бүгүн актуалдуу маекте мына ушул куралдуу күчтөрдүн абалы, даярдыгы, жетишкендиктери,
аскер техника курал менен жабдык болушу, ошол эле пандемия шартында эшмердүүлүктөрдү улантыш туурасында сөз кылдык. Биздин студиябызда коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасынын орун басары полковник Ибраев Акылбек Омукеевич болду. Сиздин ишиңизге ийгилик каалайлы. Берүүнү Таалайгүл Сыдыкбекова алып барды. Эсенчиликте жолугушалы.